Allah subhanahu wa ta'alaga maqtalar bolsun. Allah subhanahu wa ta'ala har biribizdi janыбызды эсен коюп, ден соолугубузду чың кылып, жумага келүүгө дагы бир мүмкүнчүлүк берип атат. Демдин киргени жана чыкканы, сиз менен биздин бул дүйнөдө жашап атканыбыз өзү өтө чоң бир неамат. Allah subhanahu wa ta'ala сиз менен бизге берип аткан эң чоң неаматтардан бирөөсү. Канча адамдар азыркы күндө ден соолугу жок, мүмкүнчүлүгү жок, Алланын фарз кылган жумасына, Алланын фарз кылган өкүмдөрүн аткара албай жүргөн инсандар канчалаган да. Демек, урматтуу туугандар, күн сайын биз шүгүр менен жашайлы. Алла субханаху ва таалага шүгүр менен. Ден соолук берип атат, тынчтык замана берип атат, курсагыбыз ток, кийимибиз бүтүн. Демек, ушунун шүгүрчүлүгүнө дагы сиз менен биз Аллахтын фарздарын, өкүмдөрүн аткарыштыгыбыз дагы сиз менен бизге парз. Бүгүнгү сиз менен биз токтоло турган темабыз, урматтуу туугандар, амру маруф, нахи мункар. Бул дегени жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Дегеле инсанга жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу кайсы инсандарга милдеттендирилген? Бизде суроо болушу мүмкүн да. Бул муфтилерге, казыларга, имамдарга, же эл өкүлдөрүнө, кайсы инсандарга жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу милдети кайсы инсандарга жүктөлгөн, кайсы адамдарга жүктөлгөн? Алла субханаху ва таала Ал-Имран сүрөсүнүн 104 аятында мынтип кайрылат. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. Силер жакшылыкка чакыруучу үммөт болдуңар. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Жакшылыкка чакырасыңар, жамандыктан кайтарасыңар. Ва улайка хумул муфлихун. Мына ушул ишти кылгандар нажат тапкандар. Бактылуулукка эргешкен инсандар, бактылуулукка жетишкен инсандар. Урматтуу туугандар, Алла Таала бул аятта жалпылай момунмун деген инсандарга кайрылуу жасады. Ал кайсы этапта болобу, кайсы уровенде болбосун ал адам. Кайсы уровенде болбосун, бүтүндөй мусулманмын деген адам жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарса, бул инсан бактылуулуктун, тозоктон кутулуунун үстүндө экендигин Алла Таала баяндады. Демек, ушул жерден биз билип алдык, инсандын жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруусуна бир мансап, орун да болусу шарт эмес экен да. Момунмун деген адам өзүнүн билгенине амал кылып, башка бирөөгө дагы чакырып, башка бирөөнүн дагы ошол жамандыктан кайтаруусу милдет экендигин Алла Таала баяндап атат. Алла Таала башка аятта Худил афва ва'мур бил урфи ва'мур бил урфи ва'арид анил жахилин. Кечиримдүү бол. Сен жакшылыкка баштагын, жахилдерден, надандардан баш үйрүгүн. Надандарга кошулбагын. Урматтуу туугандар, сиз менен биз биринчи өзүбүздүн нафсыбызды тарбиялап, ошол тарбияланган нафс менен тилиңиз, колуңуз, көзүңүз жеткен жерге чейин инсандарды жакшылыкка үндөп коюусу ар бир мусулмандык милдет экен. Бизге чейинки, биздин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи салламга чейинки канча пайгамбарлар өтсө, ошо пайгамбарларга жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу милдет болгон, бирок үммөтүнө эмес. Мурдагы үммөттөр өзүнүн билгениче амал кылып дүйнөдө жашай берген.
башка бирөөнү жакшылыкка үндөгөн эмес. Себеби аларга милдет болгон эмес. Акыркы үммөт сиз менен бизге өзүбүз билгенибизге амал кылып, башка бирөөнү дагы ошол жолго үндөө үммөткө милдет кылынган. Бул эмне үчүн? Мындан кийин пайгамбар келбейт. Мындан кийин пайгамбар келбейт, кыямат келет. Ошо кыяматка чейин пайгамбарыбыздын туура жолун башка бирөөлөргө билгенче үйрөтүү не кылынган үммөткө жүктөлгөн. Мына акыркы үммөт биздин өзгөчөлүгүбүз ушул. Өзүбүз да бейишке түшөлү, бүткүл үммөт дагы бейишке түшсүн. Ушундай түшүнүктө, ушундай негизде жашоо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен жашоо, урматтуу туугандар. Мына ошондуктан сиз менен биз эмне кылайлы? Колубуздан келгенинче жакшылыкка чакырайлы. Аби Саид аль-Худри радияллаху анху бул жөнүндө мындай хадис риваят кылат. Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам якул. Мен пайгамбарыбыздан мынтып айтып жатканын уктум. Мен ра'a минкум мункаран фальюгаййирху биядих. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Силердин араңарда кимдир бирөө динге, шариатка же инсандарга зыяны тие турган бир ишти болуп жатканын көрсө, анда ал аны колу менен барып өзгөртсүн. Башкача айтканда тыйсын. Колу менен барып ошол жаман иштин болуп аткандыгын токтотсун. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Эгер ал колу менен барып токтотууга күчү жетпесе, мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда ал тили менен токтотсун. Жакшылык менен түшүндүрсүн, айтсын, жеткирсин. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Тили менен айтканга да күчү жетпесе, анда ал жүрөгү менен жаман көрсүн. Жүрөгү менен ошол жаман иштин токтоосун кааласын. Wa zalika ad'aful iman. Бирок ушул акыркы этап имандын эң алсыз экендигинин белгиси. Иманы эң алсыз адам ушул акыркы этап менен жаман ишти токтотот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 этапка бөлдү. Муну Муслим рахмахуллах риваят кылган хадис. Туугандар, биз демек акыркы үммөт, мусулманмын деген адам, пайгамбардын үммөтүмүн деген киши бир жаман иштин болуп аткандыгын көрүп, менин ишим канча аны менен деп тескери карап бурулуп кетүүсү акыркы үммөттүн милдети, фазилети эмес экен. Демек бул акыркы үммөткө Алла Таала мактаган үммөттүн катарына кошулбай кала турган инсандардан экен. Жаман ишти болуп жатканды токтотуу имамдын гана милдети же муфтинин гана милдети эмес экен. Мусулманмын деген кишинин милдети экен. Эми аны 3 даража менен бөлдү. Иманды 3 даража менен. Биринчиси колу менен токтотуу. Албетте Аллах субхана ва таала Кур'анда айткандай, мау'изатул хасана. Сулуу, чырайлуу жеткирүү менен не кылыш керек? Динди жеткириш керек. Барып колуңуз менен токтоткондо дагы оройлук менен, каттуулук менен эмес, түшүндүрүп ага жеткирүү менен кол менен токтотсун. Ал ага күчү жетпесе тили менен, ага күчү жетпесе жаман көрүп коюу. Келиңиз урматтуу тууган, ар бир мусулман, сиз да, мен да ошондой жаман иштин болуп жатканын көрсөк, 3 жол менен токтото берсек, иншалла биздин чөлкөмдөрдө, биздин мусулмандардын арасында ошондой жаман иштер токтойт. Ошонун токтошуна сиз менен биз толук себепкер болобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка хадисинде мындай дейт.
Ma min nabiyyin ba'athallahu fi ummatin qabli illa kana lahum min ummati havariyun. Qançalagan menden aldın peygamberler ötse, oşo peygamberlerden ümmettörü bolgon, erçüçülörü, oşol ümmettörünün içinde havarileri bolgon. Başkaça aytkanda takvalары, Allah'a umtulgan insanları bolgon. Ve ashabun ya'khuduna bi sunnatihi ve yaqtaduna bi emrihi. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Sünnötü bekem karmangan, peygamberlerden buyruklarına baş iген insanlar bolgon. Biroq andan keyin dagı bir elder çıka başlagan. Alar yaquluna ma la yef'alun ve yef'aluna ma la yu'marun. Özdörü kılbagan nerseni aytışat, özdörü toktata albagan nerseni elge buyuruşat. Faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'minun. Emi qarаңыз, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşunda arasında bir elder var. Yaquluna ma la yef'al. Özü kılbagan nerseni aytat. Ve yef'aluna ma la yu'mar. Jana buyurulbagan nerseni kılışat. Мындай адамдарды көрсөңөр, барып колуңар менен токтоткула, бул момундук сыпат. Wa man jahadahum bi qalbi fa huwa mu'minun. Kim жүрөгү менен барып токтотса, алда момун. Kim tili менен барып токтотса, алда момун. Wa laysa wara zalika min al-iman habbatu khardal. Бирок мындан артында жүрөгү менен да жаман көрүп койбосо, andan keyin anın жүрөгүндө нокоттун өлчөмүнчө иманы жок деп айтты Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Нокоттун өлчөмүнчө иманы жок. Болуп аткан жаман иштер канча арабызда болуп атат. Алла Таала тыйган, Пайгамбарыбыз тыйган иштер канчалаган катталып атат. Мына ушуларды жүрөгү менен жаман көрбөй, алардын жамандыгына жүрөгү менен шерик болуп койгон kişiler var aramızda. Je olsam ne olsan oşa ol деген insanlar var aramızda. Mına oşonday insandın жүрөгүндө nokottun ölçömünçö imanı жок деп Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayandadı. Demek tuğanda akırkı ümmet bari жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруучу инсан болуштугу милдет экендиги билинип атат. Allah Teala berekeli Kur'an'da, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem berekeli hadislerinde siz menen biz har birimiz жакшылыкка чакыруучу, жамандыктан кайтаруучу инсан болуш керек экендигибизди буйруп атат. Allah subhanahu wa taala Kur'an'da bunu farz kılgan siz menen bizge. Жакшылыкка чакырышыбыз керек, жамандыктан кайтарышыбыз. Биздин колубуз кайсы жерге жетет? Биздин тилибиз кайсы жерге жетет? Ошол инсандардан. Биринчи өзүбүздөн, үй бүлөбүздөн, бала чакабыздан, кошна колоңдон, ушулардан баштап баарына сиз менен биз колубуз, тилибизди жеткириштигибиз абзел урматтуу тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: "Масалул qaim fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safina." Allah'ın çekteri var. Мындан бияғы адал, мындан бияғы арам деген чектер бар. Ушул чектерди бекем кармап жашоочу инсанды мисалы дейт да. Башкача айтканда, шарият кандай көрсөтсө, ошол шариятты бекем кармап жашаган инсанды мисалы. Бир кемеге чыккан адамдар сымал. Фафара бa'духум a'laha. Кээ-бирки бөлүк инсандар кеменин үстү тарабына чыгышат. Ва бa'духум asfalaha. Кээ-бири кеменин төмөн жагына жайгашат. Ва kana alladhina fi asfaliha idha istaqaw min al-ma'i marru ala man fawqahum. Эми астындагылар ичерге суу издеген учурда үстүндөгүлөрдүн алдына чыгып, жанагы иче турган таза сууну алып, кайра төмөн түшүп кетет эле дейт.
فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. Кейін арасынан bir елдер шықты дағы, төмен жақтағы. Biz қайра-қайрылы үстіне шығып, içerге суымызды ала беріп, үстіндегі инсандарға зиян жеткіре баштадық. Biz эми кеменің астын эле тешіп алсақ, үстіндөгілерге зиян бербейбиз. Кеменің астынан эле сууну алып, пайдалана беребиз деген ойго келишти. Фаин таракухум, эми пайгамбарыбыз айтып атат. Эгер ошол астыны тешип алып, сууну алып иштетебиз деген инсандарды силер токтотуп калсаңар, таштап койсоңор өздөрүнө. Ва ма араду халаку жамиан. Өздөрүнүн каалоолоруна таштап койсоңор, алар да силер да чогуу сууга чөгүп кетесиңер. Ва ин ахаду ала айдихим. Эгер алардын колунан силер кармап калсаңар, кемени тештирбегенге аракеттенсеңер, нажау ва нажау жамиан. Алар да силер да кеменин чөгүп кетиштигинен кутуласыңар. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сиз менен биздин жашоодогу жакшы адамдар жана жаман адамдар жашоодо бир кеме сымал жерде, кеме сымал жашоодо жашап аткандыгынга бир мисал берди. Тугандар, биз азыр биз кемедебиз. Бул жалган дүнүйө бир кеме дейли. Ал бир деңгиздин үстүндө турат. Эгер арабыздан ушундай инсандар чыгып, шариятты инсандардын тынчтыгына бөлөк салып, алар жаман иштерди аткара турган болсо, сиз менен биз көрө туруп, биле туруп, акыйкатсыздыктын үстүндө жашап аткандыгын билип туруп, колубуз менен, тилибиз менен кайтарбасак, алар менен кошо чөгөбүз. Буга мисал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Айша энебиз суроо берет. Бир жамаат сапарга чыгып, ошол жамааттын ичинде жихадка кетип аткан адамдар дагы, соодага бараткан адамдар дагы, жаман инсандар дагы чогуу баратып, аларды жер жутат. Ошондо Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт. Алардын ичинде жакшы адамдар да бар эле, жаман адамдар да бар эле. Жаман адамдардын себебинен жер жутуп кетти. Эми жакшы адамдар эмне болот? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыретте ар башка тирилет. Жакшы адамдар өзүнүн жазасын алат, жаман адамдар да өзүнүн жаман жазасын алат. Бирок дүйнөдө азап чогуу келет. Жаман кишилердин себебинен азап чогуу келет. Деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берди. Бүгүн биз колубуз менен жаман иштерди токтотпосок, тилибиз менен жаман иштерди токтотпосок, ошондой арабыздагы жаман инсандардын кесепетинен Алла субхана ва таала, Алла сактасын, бир жаман азап, жаман суноо жибере турган болсо, бул жакшы эле, бул жаман эле деп карабайт. Ал азап чогуу келет. Кандай эле кемедеги жакшы адамдар дагы, жаман адамдар дагы чогуу чөккөндөй. Ошондон урматтуу тууганым, ар бирибиз үммөт болойлу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы үммөтүндөй жашайлы. Кимдин канчалык колунан тосконго кудурети жетет? Кимдин канчалык тилинен тосконго кудурети жетет? Эч болбогондо жүрөгүбүз менен жаман көрүп жашайлы. Эч болбогондо. Бул имандын эң алсыз экендигинин бөлүгү. Мындан арында, мындан артында орун жок экен да. Бир адам бар, момунмун дейт. Намазын окуйт, закатын берет, башка кылат. Бирок коомдун ичиндеги жаман иштерге жакшы көз караш менен, жүрөгү кубануу менен көз караш менен карайт. Бул инсан момун бекен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, анда иманында нокоттун өлчөмүнчөлүк иман жок деп айтты. Жүрөгүндө. Ошондон урматтуу тууган, менин ишим эмес, бул имамдын иши, бул муфтинин иши, бул казынын иши. Жамантан тыйыш бул мамлекеттин иши деп
кайдыгер көз караш менен караш мусулмандык сыпат эмес экендигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрүп атат. Акыркы үммөттүк сыпат эмес экендигин түшүндүрүп атат. Ар бирибиз жакшылыкка чакырсак, жамандыктан кайтарсак, ушул иштин негизинде жүрө турган болсок, коом тазарат, эл тазарат, урпак таза болот экендигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрүп атат. Бул бүгүнкү күндө Кыргызстандагы дааватчылардын иши эмес. Эшикти тыкылдатып, ар бирибизди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Жок, ар бир мусулмандын иши экен. Сиз кайсы жерде иштебеңиз, кайсы кесиптин ээси болбоңуз, айлана чөйрөңүздөгү болуп аткан жаман иштерди кайтаруу мусулмандык милдет экендигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрүп атат. Ага дагы бир мисал менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде түшүндүрүп атат. Иякум вал жулуса фи турукат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга мынтип атат. Силер жолдо отуруудан сактангыла. Сахабалар айтты: "Я Расулаллах, ма лана мин маджалисина бут." Биз андан сактана албайбыз. Биз кээде жолдо отуруп калабыз, кээде бирөөнү күтүп калабыз. Ушундай иштер бизде көп кездешет. Натахаддасу фи, ал жерде сүйлөшүп калабыз. Бизде деле кээде кездешип атпайбы? Эки адам жолугуп калат, бир нерсенин үстүндө сүйлөшүп калат, жолдо ишибизди бүтүрүп калабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Фа иза абайтум иллал маджлис фa'ту тариqa хаққа." Анда силер жолдо отуруп калуудан сактана албасаңар, анда жолдун акысын берип отургула. Жолдун акысы эмне? Сахабалар: "Я Расулаллах, жолдун акысы эмне?" деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Гаддул басар." Биринчи жолдун акысы эмне экен? Көздү сактоо. Арам нерселерден көздү сактоо. Эркек болсун, аял болсун. Көпчүлүк түшүнөт экен, эркектер гана көзүн сактайт. Жок. Аялдар да эркектерден көзүн сактасын, эркектер да аялдардан көзүн сактасын. Намахрам, карашка уруксат берилбеген жерлерде. Мейли ал инсандардын арасында болсун, же болбосо кооз көздү кубанта турган нерселер болсун. Демек, биринчи көздү сактоо, ва каффул аза. Экинчиси, жолдо инсандарга зыян берүүчү нерселерди алып салуу менен, же аларды таштабоо менен жолдун акысын бергиле. Жолдун акысынын экинчиси жолдогу зыян берүүчү нерселерден тазалоо. Туугандар, биз жолдун акысын берүү ар жакта турсун, жолго зыян берүүчү нерселерди таштап атабыз. Кыш келе атат. Коргонубузга жааган карды жолго алып чыгып таштайбыз. Эмнеге? Ал эрип, суусу биздин коргонду суулабасын, көчөнү сууласын. Жаңы мамлекет куруп аткан асфальттарды суулап аларды көтүрсүн. Биздин максатыбыз ошол. Биздин үйүбүз чөкпөсүн, жол чөксүн. Мына мусулман кайсы жерге жетип калды? Кайсы этапка барып калды? Эгер чыныгы мусулман боло турган болсо, жолдогу карды коргонуна алып кирип койсун да. Жолдогу инсанга зыян бере турган нерсени алып салсын. Биз бир пакетти түшүнүп атабыз да. Крышабыздагы жамгырдан аккан сууну коргонго эмес, алып чыгып жолдун ортосуна түшүрүп коебуз да. Жолдун ортосуна түшсүн. Менин үйүмө зыян келбесин, жолго зыян келсин. Кайсы чекке жетип калгандыгыбызды биз өзүбүз көрсөтүп атабыз, урматтуу тууган. Демек, жолдун акысын экинчиси эмне кылуу? Элдерге зыян берүүчү нерселерди тазалоо. Ташташ эмес, таштап койгон нерсени тазалоо деп айтат. Үчүнчүсү, радду салам. Саламга жооп берүү. Урматтуу туугандар, мусулманда эң алсыз төмөн жерге түшүп кеткен нерсе бул саламга жооп берүү. Салам бериш өзү бир сүннөт амал. Ага жооп бериш важип амал. Биз айт намаз окуп атабыз, витр важип намаз окуп атабыз. Ушунун деңгээлинде саламга жооп бериш.
Ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракату. Салам берсе жооп беришке текеберленген инсандарыбыз бар арабызда. Салам беришке, жооп беришке жалкоолонгон инсандарыбыз бар арабызда. Эч мындай патриотубуз, имандуубуз башыбызды ийкеп койгуз. Башты ийкеш важып эмес. Сиз важыптан кутулбадыңыз. Ва алейкумуссалам ва рахматуллах. Алла Таала не деген Куранда? Сага салам берилсе, ошондой кылып кайтаргын, же андан жакшыраак кылып кайтаргын. Демек, урматтуу тууган, үчүнчүсү эмне экен? Саламга жооп берүү. Төртүнчүсү ва амру бил ма'руф. Вал амру бил ма'руф. Жакшылыкка чакыруу. Көчөдө турасыз, сүйлөшүп турасыз, көчөдө бир жаман иш болуп атат. Ошону сиз жакшылыкка чакырып коюу, ва нахи анил мункар, же жамандыктан кайтарып коюу. Демек, бул төртүнчү амал, жолдун акысы жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Көчөдө бир эки инсан урушуп атат, канын төгүп атат, башка кылып атат. Кайдыгер карап коюп өтүп кеткен мусулмандар. Биздин чегибиз ушу жерге келип калган. Келиңиз, урматтуу тууган, биз өзүбүз чыныгы момун, чыныгы мусулман, жана башка айланабыздагы инсандарды дагы чыныгы мусулман кылып тарбиялаганга аракеттенип, ниеттенип жашайлы. Мына ошондо акыркы үммөттүн чыныгы фазилеттүү инсандарынын катарына кошула алабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы үммөтү кылып сиз менен бизди бекерге жараткан жок. Алла Таала жаратса болот эле сизди жана мени Бани Исраилдин катарында Муса алейхисаламдын үммөтү кылып, же Нух алейхисаламдын кемеге чыккан үммөтү кылып, жок. Сиз менен бизди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү кылып жаратты. Демек, сиз менен биздин мойнубузга жүктөлгөн нерсе жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Ушу милдетибизди эч качан унутпайлы. Алла субхана ва таала сиз менен бизди баарыбызды Аллахтын аяттарына, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерине амал кылып, чыныгы момун болуп жашоого баарыбызга тауфик берсин.